Биз жакында үйлөндүк, уруша кетебиз дейм, кетебиз. Эмне кылсак болот? Талак бергенде укту же укпады, сага талак деп айтылган. Туугандар, мынакей, жакында үйлөндүк деп атасыңар, азыр эле урушту баштасаңар кандай болот? Ар бир нерсенин өзүнүн себеби бар. Эмне үчүн уруш? Эмне үчүн уруш? Азыр эле үйлөндүңөр. Бул уруштун бардыгы ыймансыздыктан, динсиздиктен, ахиреттин пикири жоктуктан, жоопкерчиликтин сезими ойгонбогондуктан болот. Ана талак мындай да, талак бергенде аял угабы, укпайбы, кызыгы жок түшүп калат. Аялдын талактын укканы шарты керек эмес. Мен уккан жокмун. Укпаса деле эгерде күйөөсү талак берип койсо Москвада түшүп калат. Бишкекте эле. Замат эле. Ошон үчүн эркектер сураныч, талак деген сөздү унуткула.